Карындаш, бир категорияны унуттум. Динден түшүнүгү бар эркек башкага барса, аялына бирөө барат дегенди түшүнөт дейт. Ушинтип бересиңер, я не такая, я жду трамвая деп эле. А на самом деле ичиңерден баарын билесиңер. Балекетте эле калп эле сыйтоошо боло бересиңер. Унутуп койсоңор, мен эскертейин. Исламда 4 аял алуу деген бар. Унутуп койдуңарбы? Просто азыр акчаңар жок да. Вот когда силердин машинаңар $10,000 эмес, $200,000 болгондо, чөнтөктө доллар болуп калганда, ошондо эмне дейсиңер? Экинчи аял алам, үчүнчү аял алам, төртүнчү аял алам, динде бар деп аялыңарды көндүрөсүңөр. А так как биздин мамлекет светтик мамлекет, силердин никеңер эсептелбейт. Ошондо эмне болуп калат? Ошондо измена болуп калат. Демек, Куран китепте жазылып турган нерсе жана илимий нерсе окшош экен. Демек, калп эле сыйтоошо боло бербегиле. Демек, я не такая, я жду трамвая дегенди тыштагыла. Эркектин жаратылышы ошол. Мен деген оюман алып айткан жокмун да. Мен деген канча деген китепти окуп айтып атам. Мен деген канча деген мага кайрылган аялдардын историясын көрүп айтып атам. Мага кайрылган эркектердин историясын көрүп айтып атам. Азырынча акчаңар жетпей атса, азырынча тигиндей мындай болсо, пожалуйста, аялдарды иллюзияга киргизип, мен ушундай өзгөчө эркекмин, мен деген Кудайдан корком деп айта бербегилечи, пожалуйста. Эгерде чын эле өзүңөрдү ошондой сезсеңер, мен силерге айтып атам, бул убактылуу. Статусуңар көтөрүлгөндө по-любому аялдарды карайсыңар. Просто азыр силерди эч ким карабайт. Вот и все. Ошон үчүн бул жакшы нерсе деген жок. Просто иллюзиясыз жашаганды үйрөнгүлө. Вот канча деген аял иллюзияга батып, анан күйөөсүн кечире албай, анан ызы чуу развод болуп атат. Канча деген эркек иллюзияга батып, аял мени мынтиш керек, тигинтиш керек деп иллюзияны алып салгыла, очкиңерди алып салгыла, реалдуу жашоону көргүлө. Ошондо силер колуңарда курал болот. Силер душманды көрмөйүнчө, ал душманга каршы чыга албайсыңар. А силер баарыңар көзүңөргө розовый очки кийип, каякта 4-класс баланын сөзүн сүйлөп отурасыңар. Реалдуулукту көргүлө деп атам.